Айрымдарга бул жөн эле оюн. Бирок бул бөтөлкөлөр бүтүндөй экосистемага зыян келтирип жатат. Том я был просто в шоке. На одном месте лежало 10-12 баклашек. Так что том я был... толтурулган бөтөлкөлөр, зажигалка, очкилер, желим баштыктар, жада калса кийимдер. Көлдүн түбү таштандыга толуп жатат. Буларды тазалоо дайверлерге жеңил иш эмес. Бөтөлкөнү кесип, кумду төгүп, анан кийин гана алып чыгышат. Пластик буюмдар жүздөгөн жылдарда гана жоголот. Бул убакта ал микро бөлүкчөлөргө бөлүнүп, көлдүн түбүндөгү экологияга зыян келтирет. Кышкылтек алмашуу, суу өсүмдүктөрүнүн өсүүсү, микроорганизмдердин көбөйүүсү жайлайт. Жалпак тилде айтканда, суу астындагы жашоо чөйрөсү өзгөрөт. Микропластиктин уулуу заттарына тойгон балыктарды кайрадан эле адам жейт. Ошентип отуруп, ушул чынжырчанын аягы өзүбүзгө келип такалат. Бул көптөгөн изилдөөлөрдө дагы тастыкталган. Жада калса, балыкчылар дагы жемди желим баштыкка салып ыргытып, таштап салган учурлар бар экен. Көлдү тазалаган дайверлер пирстердин асты таштанды полигонго айланганын дагы көрсөтүп жатышат. Бирок мунун баарын жыйнап, тазалоо үчүн өзүбүз эле бюджеттен миңдеген, миллиондогон акчаларды коротобуз. Азыр болсо, күн кайнап, көлдүн түндүк жээгинде эл жыкчыйма. Канчалык киши көп болсо, сезон сайын ошончо көп таштанды калып жатат. Келгиле, көлүбүздү сактайлы.